Саламатсыңарбы? Бүгүнкү кезде слой түзгөн боюнча жумушту аткарабыз. Слойду бул жактан үстүңкү панель инструментовдон слой деген сөздү издейбиз. Жана экинчи ыкмасы капталда турган панелден ушул слойго чешеси бар болгон инструментти бассак, создать слой деген терезеси күйөт. Азыр биз өйдөңкү панели боюнча иштейли. Слой, создать shape файл. Shape файл деген вектордук файл. Ошол точка, линия, полигон, мультиполигон дегенде түзгөнү керек. Мындай болгон терезеси күйөт. Эми ушул терезени толтуруу боюнча негизги сабагыбызды баштайт. Биринчиси имя файл деп турат. Бул жакка файлдын атын жазып койсоңор болот, каалагандай ат берип. Бирок проект жасап иштеп атканда сөзсүз түрдө бул жактагы 3 чекит бар. Ошол 3 чекитти басып, кандай слой түзүлүп атканын, каяка сакталып атканын баарын көрсөтүп туруп, анан жумушту башташ керек. Ал эми жөн эле текст менен кей деп басып кете берсеңер, силер түзүп аткан слоюңар ал убактылуу гана окулат. Компьютерде өчүрүп, проектиңерди өчүргөндөн кийин ал силер чийген слоюңардын баары жоголуп кетиши мүмкүн. Мындай болуп сакталып туруш керек. Кийинкиси бул OTF кодировкасын OTF8 же болбосо систем деген коюп койсоңор болот, экөө тең иштейт. Кийинкиси бул тип геометрия. Ошол чийип аткан же болбосо түзүп аткан объектиңер кандай геометриялык фигурага ээ болуш керек. Точка болушу керекпи, полигонбу, линия болуш керекпи, аны өзүңөр уже түзүп атканда билишиңер керек. Биз точканы тандап алдык. Кийинкиси бул система координат менен проекция кирет. Бул жакта сакталып калгандары, ал эми биз азыр издеп көрөлү. Мына бул жакта поиск деген жерге каалагандай бир цифраны мен жазып көрөйүн азыр. Жазсам, мага ошол цифрага тиешелүү болгон мамлекеттердин система координат менен проекциясын чыгарып берет. Же болбосо мына бүткүл дүйнөгө тиешелүү система координат менен проекциялар бар. Анда мына бул жакта турган кызыл төрт бурчтук каяка тиешелүү экенин көрсөтүп турат. Мына цифраны, сандарды жазсаңар, тил жакка текст менен аталыштары кетет. Жана эң ылдый жагына каяка тиешелүү деп туруп, төрт бурчтук менен мына могул жакка көрсөтөт. Астына картасы күйсүн. Мына картасы күйөт. Бул бүткүл дүйнөгө тиешелүү деп турат, кызыл. Эми азыр локалдууну жазсак, мына Кыргызстанга тиешелүүсүн жазып көрөлү. Ошол зона, мына карасаңар, Кыргызстанга тиешелүү болуп, ошол гана жердин зонасына мамлекеттерди көрсөтөт. Бизге 3857 керек. Ошон үчүн 3857 тандап алалы. Мына биздин биринчи блокту бүттүк. Биринчи мына 4 турат, ошол 4 суроонун баарына жооп бердик деп коелу. Эми кийинки блокко өтөбүз. Бул полега тиешелүү, то есть тала деп кыргызчага турат, fields деп турат. Бул жака биз, например, пункт деп жазып коелу. Пункт бердиби? Анан бул пункт точка болобу, же чекит болобу, текст болобу, же бир календардан алынган бир дата болобу, ошону тандап алышыбыз керек. Биз текстта болот, жана цифрада болот, санда болот деп тандап алдык. Кийинкиси мына бул жакта турган текст могу мен көрсөтүп аткан полега түшүш керек. То есть ошол жакта жазылган текст ушул жакка жазылып калыш керек да. Ал үчүн могул жакта добавить список полей деген бар. Муну унутуп калбаш керек. Биз башынан баштап жасаган ишибиздин баары текке кетет эгерде ушул жактагы добавить список полейди унутуп кетсек. Кийин деле кошуп койсоңор болот. Эми эки жолу жумуш жасабай, мүмкүндүк болсо баарына туура жасап кеткен жакшы. Бүттүк. Эми окейди басалы. Кугисти мына карасаңар, бул жака биздин биринчи точкабыз, биринчи слоюбуз пайда болду. Эми биздин поле деген сөзүбүз кайерге кетип калды деп сурай жатсаңар, ал үчүн таблицанын атрибуттук маалыматын ачабыз. Поле дегенде бул ичинде сакталуучу маалыматка кирет. Карасаңар, тегине биринчи компьютерге сакталган аты турат. Анан бул жакта точканын ички маалыматы,
Мына бул жакка кийин каалагандай маалыматтардын баары таблица түрүндө баары мындай болуп тизилип турат. Менен сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.